Барыңыздарға салам, урматтуу достор. 10 июнда ата бейітті Чыңгыз Айтматовтың эскерүү күнү өттү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды улуу жазуучубузга арнайбыз. Сиздер менен мен Жамал Мангелди жана түстүү тасма. Жазуучу Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда Германиянын Нюрнберг шаарындагы ооруканада дарланып жаткан жерде көз жумган. Ал ата бейит тарыхый мемориалдык комплексине коюлган. Андан бери 13 жыл өттү. 10 июнда достору, туугандары жана камкор кыргызстандыктар жазуучунун мүрзөсүнө келип, анын элесин эскеришти. Бишкек шаарынан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан ата бейит мемориалдык комплекси 30 жылдардагы репрессиянын курмандыктарын эскерүү үчүн Кыргыз Республикасынын алгачкы президенти Аскар Акаевдин демилгеси менен курулган. Бул жерде сталиндик репрессия учурунда атылган 138 кыргыз жаранынын 19 улуттун кыргыз интеллигенциясынын сөөгү коюлган. Улуу тоолордун этегинде залкар жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов да көмүлгөн. Анын жакын адамдары эстешет. Анын жашоо пландары көп болчу. Ал жашагысы, жазгысы келген. 13 жылдан бери 13 июнда 10 июня бул жерге Чыңгыз Айтматовдун жакындары келишет. близкие родственники, Маданият ишмерлери жана анын чыгармачылыгын жакшы көргөндөр. культура и вообще почитатели его творчества. Это возможность еще раз вспомнить. Бул менин атамды дагы бир жолу эскерип, ага дуа окуп, анын биздин өлкөнүн маданиятына гана эмес, дүйнөлүк адабиятка кошкон зор салымы жөнүндө айтып берүү Он мүмкүнчүлүгү. внес не только в культуру нашей страны, но и в мировую литературу. Чыңгыз Айтматов кыргыз жана орус жазуучусу, дипломат. Германиянын Нюрнберг шаарындагы ооруканада 2008 жылы 10 июнда көз жумган. Айтматовдун дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасында аны акыркы сапарга узатуу күнү траур күнү деп жарыяланган. Андан бери 13 жыл өттү. Айтматовдун элеси урматталып, дүйнө жүзү боюнча сакталып турат. Бишкек, Казань, Астана, Баку, Анкара, Люксембург, Ташкент шаарларындагы көчөлөргө жазуучунун ысымы берилди. Айтматовдун ысымы Бишкекте шаардык Сейлбакка жана Орус драма театрына берилди. Келечекте Борбордо Айтматов музейинин түзүлүшү пландаштырылып жатат. Бишкек 140. Бул Кыргызстандын Борборунун маданий, материалдык жана материалдык эмес мурастарына арналган медиа долбоор. Кийинки видеодо сиз Чыңгыз Айтматовдун музейине барып, ошондой эле улуу террордун тарыхы жана ата бейит материалдык комплексинде көмүлгөн кыргыз интеллигенциясынын трагедиялуу тагдыры менен таанышасыз.
Менин оюмча Касым Тыныстанов менен Юсуп Абдрахмановдун портреттери ушул жерде атайын жайгашылган. Тут оказались вместе на одном щите. Албетте Бишкек шаарында мурунку Совет көчөсү, Улица азыркы Абдрахманова жана Тыныстанов көчөлөрү бири-бирине параллелдүү. являются параллельными друг другу. Менин оюмча Один из таких, наверное. бул алардын ким экендигин эстеп, убакыттын өтүшү менен эскергенибиздин жакшы белгилеринин бири. Проносим это сквозь время. Ичинде Абдрахманов менен анын аялынын сүрөтү бар. Абдрахманова и супруги, конечно, очень Алардын көз караштары бекем. Алар келечекти карап жатышат. смотрят в будущее. Гүлбахрам аялы. Абдрахмановдордун үй бүлөсү, Маяковскийлердин үй бүлөсү достошконун билдиңиз беле? Маяковского они дружили семьями. Алар үй бүлөлүк достор болгон. Бир жолу Маяковский өзү Жусупка жазуу жана кырынуу буюмдарын ал эми жубайы Гүлбархамга алтын саат белек кылган. Характеризует домашний. Мындай чоң кишинин доосу баары эле боло бербейт. Быть другом такого большого поэта и человека. Да. 38-жылдан 41-жылга чейинки мезгилде 20 миңге жакын курмандык болгонун түшүнүү албетте абдан капалуу. В период с 38 по 41 ориентировочно. Бул жердин тарыхы абдан таасирдүү. Очень трогательная. Я раньше, Мен буга чейин эмне үчүн ушул жер деп ойлончумун. когда я впервые Андан кийин музейге биринчи жолу бардым. Ал жакта кыш чыгаруучу завод болгонун жана о том, что ушул үрү учурган иш-аракеттер ошол жерде болгондугун айтып беришти. как раз там и все эти ужасные действия и происходили. Вот по Абакан атанын окуялары боюнча, ошол түнү ал айылда кокустан калып калыптыр. Бардык жашоочуларга үйлөрүнөн чыгууга тыюу салынган экен. Иттерди короодон чыгарбагыла деп буйрук беришкен экен. Электр жарыгы өчүрүлгөн. Ошол түнү атуулар гана угулган. Слышны были только выстрелы. По сути, Чындыгында эл бул каргашалуу датага күбө болушту. классными, да, это трагичная дата. Ушунча жыл бою бул сырды 75 жылга чейин бир адам сактап келген. До 85 года, по сути. А вот Мына кыштын калдыктары. которые являются Бул жерде завод болгонун далилдейт. Бул фабриканы эбегейсиз зор жер катмары ачылып турганы, аны ачууга аракет кылышкандыгын көрсөтүп турат. Пытались скрыть это все и все. Андан кийин бүт айыл тынч уктай албай калган. Анткени бул үймөдөн жаман жыт чыккан. Ар бир адамга эмне болуп жаткандыгын кабыл алуу өтө кыйын болду. Тяжело было всем осознавать, что происходит. Бул Абакан атанын кызынын айтканы боюнча. череда. Бул трагедия Союздун аймагында Эта трагедия коснулась всех жашаган бардык элдерге таасир эткенин көрө аласыз. Союза. И тут был вопрос больше Бул жалпы трагедия болгон. Общий дом, одна родина. одна родина, да. Эмнени сезип жатасыз? Эмоции, ощущения. Билесиңби, бир эле учурда көп ойлор жана ошол эле учурда таптакыр эч нерсе жок. Сезимдер аябай тынчсыздандырат. Ал эми башымда көптөгөн темалар айланып жатат. Тем в голове крутится и
Чындыгында ойлонуу үчүн абдан жакшы тема. Ооба. Туура айтасың. Да. Ал эми кийинки видеодо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду жоктоо ыры Элмирбек Маналиевдин аткаруусунда. Айтайын ғана сөздіне чындығын арман күн азаду болдой бұл қылым Манастан кейін қырғызым мақтаныш қана қылчой Чыңгызым Айтматов Чыңгыз жарқыған ақ таңыбыз дечелек Айтылып бүтпөз дүйнөдө дастаныбыз ей дечелек Аламдык адабияттын арстаныбыз дечелек Аламда сиздей аз эле Алатоо болуп угулчуң атабыздын ат эле Алыскы башкан өлкөдөн ал өзүнчө маселе Тарыхты билбей кээ-бир эл бизди тааныбай калсаң эй эчеле Кыргыздын дебей кыргызды Чыңгыздын элиң эй дечелең Бошол атабыздың көрө албай Атабыз бар эйде албай Еңгиреп турбуз кайгыдан Харман эсибизге келе албай Ак жаңгыра боздоп төккөндөй ой Арман ак борон гана улуп өткөндөй ой Алатоонун башынан ак мөңгү гана эрип көчкөндөй Атасы кетти уруктун айласыз гана дүйнө көнгөндөй Аламын калды томсоруп асмандан гана айдой бөлгөндөй Элибиз эй кыргыз кайгыдан ай Ошоң эрмана секиң өлгөндөй ой Актара гана болуп эй актыңыз Аламды гана киреп өксөрбөй ой Ордундан ушул шум дүйнө О качан турган өзгөрбөй
Жалғандың ұлы мыйзамы жазмышқан алам көнгөндөй. Көкірек тұтып тұрабыз көктен біра күнді бөлгөндөй. Қайғыдан ей қырғыз елі біза, қанба қая қайраң өлгөндөй. Өмірдің жолы бұрылыш, өзіңді ғана жүк жоқтабай тұрыбыз. Көз өткөнчө жарықтан біз көртірдік дейін құлыбыз. Айрымаңыз атаке, сіз андайдан ғана бейгөй тұрдыңыз. Ақылдың асыл жарығын адам затына сұндыңыз. Алатонun қойнынан атылып шығып бұлақтай алып теңіздерге қойдыңыз. Атланттың ар жағын қайраң Азия көздөй бұрдыңыз. Алтындан орды құрбастан атаң ақылданан ордой құрдыңыз. Біз жүрбіз аялым балам туған деп, сіз адамға да қызмат қылдыңыз. Атағын ғана қылым қарытқан, асыл жанаң едің данышман. Өзгің ел бізден көп сүйіп, сіздің өзімдік ағылып алышқан. Күн батыштың ар жағы, гүл сарың атқа жем беріп, күнігі да таптабай бағышқан. Жамиланың еңсежіп, жабыла да сүйіп қалышқан. Ақпара менен таш шайнар, аларды да білет алыстан. Қайремі сіздей чығабы, қалқын тұрғай жерінен дай, ошо қарыш қырында жұртқа танытқан. Кебіреулер чекемден арман жоқ деп ойлошор. Жырғалдар чекем көрбөгөн койчу қалған жоқ деп ойлошор. Ақылына жарашаң ар кимдер ғана арқыл болжошор. Бирок чеке ким билет, арманды қатып ичиңе, алыста оруп жаттыңдың алатоң ғана кирип түшүңө. Андағы заман шартынан, айдонына жүрбей зарпынан. Елдік батыр төрөкул, ата кеңер телеба кетип ой қалқынан. Енеден талим үйрөнүп, таң кебелега кезден күйлөнүп. Қалқыңдан талим үйрөнүп, қанатын ғанан ерте күйлөнүп. Қан күйгөн соғыш малында, қарғадай бала чағында. Олу яңа тамаймақтың оң түштік қана чығыш жағында. Аскерден қарағат келіп, апалардың көзінің арманду ғанан ачуңой жаш келіп. Араба тартып кеткен жер, қара бура дайрасын қақшатып қана бұтыңой кечкен жер. Башына тодой иш жүктіп балалығың өткен жер. Толғын аяпа зарайтып томсорып қана жашын төккен жер. Шекер жейде чоң қапқа төрің еске түшкөндүр. Түндігін түрсе қырғыздар, түртішіп тұрған жылдыздар. Арчасың айды желпіген, арқары ғана бұлытой ерчіген. Жерин ғана еске түшкөндүр. Арғачан барып жүрчелең, артық чабалап сүйчелең. Аққусы сүзіп ойнаған адамда болбоғын. Қарқырадай керілген, қандай бейіштедірген. Арман көлің ескен ей түшкөндүр. Қабырғасы қателек, арман елің бір ескен түшкөндүр. Жақтырған ғана батыш елдері, хемін көй
markezdик yötede gelgeynenin ey. Özgöçö talant elde köp, biroq sen özüңçeleň açtın beyneni. Alamga ketken atağı, altardın arbın katarı, ajalga gelip toktogon armanalardın dağı saparı. Emi altından turgan dünyö, tonolgonun oy görgömün. Akıldan kurgan dünyö, tonolgonun oy görbödüm. El süybögön biliktin jogolgonun görgömün. El süylögön önördün jogolgonun oy görbödüm. Oşol önörgö tazim kiygizdin, ata ölböstügün oy bilgizdin. Tanılıp dala elderdi talantın gana menen süygüzdün. Batış menen çıgıştın, bari göngül aytıştı. Rusiyan өлkösü prezident primer dağı göngül aytıştı. Ey arman yıldız ölçpös bolsoçu, Çыңgız ganaң ölbös bolsoçu. Kıranının ölgönün kırgız görбөс oy bolsoçu. Alamda neçen el joktop, asmanda gana joktop oy yer joktop. Bardık alam өлkөнün başçıların oy teң joktop. Elim menen koşulup elmirbek gana ulum men joktop. Biroq Айтматов жашайт өмүрдө ак жылдыз болуп тагылдың эй. Атаң асмандын көкүрөгүндө. Биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп Чыңгыз Айтматов айткандай, баарыбыз адамгерчиликтүү, сабырдуу, адилеттүү болсок, дүйнөдө тынчтык жана сүйүү болот деп ишенебиз. Көрүүчүлөрүбүзгө чын ден соолук каалайбыз. Саламатта калыңыздар.